Жыштык сатууда бюджетке 5 миллиард сом зыян келтирилген ишке өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин тиешеси бар жогу иликтениш керек. Мындай талапты депутат Жанар Акаев койду. Эскерте кетсек, жакында эле УКМКнын башкармалыгынын жетекчиси жана дагы бир кызматкери, байланыш агенттигинин мурдагы директору Наталья Черногубова уюлдук байланыш операторлордун бирине жыштыкты мыйзамсыз кайра каттап берген деп күнөөлөнүп, 2 айга тергөө абагына камакка алынышкан. Бүгүн парламентте депутат Жанар Акаев бул маселени көтөрүп, байланыш агенттигиндеги коррупциялык иштерден бюджет 5 миллиард сом зыян тартканын билдирди. Анын айтымында буга чейин 15 мегагерц 25 миллион долларга сатылса, бул жолу 200 мегагерц болгону 700 сомго берилген. Ошондой эле эч кандай аукцион өткөрүлгөн эмес. Мындан тышкары 900 миллион долларлык лицензия 1000 сомго сатылган учур дагы бар дейт эл өкүлү. Жанар Акаев УКМКнын маалыматына таянып, өлкөгө ири өлчөмдө зыян келтирилгенин билдирди. Ал бул ишке премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин тиешеси бар жогу иликтениши керектигин талап кылды. Ушул жыштыктан бюджет дээрлик мына мен адистердин, эксперттердин, мурда иштеп кеткен, азыр иштеп аткандардын эсебинде 5 миллиард сомго зыян тартып атат. Эми ушундай иштер адистердин айтымында, ошол эле жетекчилердин мага берген маалыматында бизде мекенчил патриот жигиттер, кыздар бар экен. Өздөрү кызматта турса дагы мындай күйүп мамлекетке. Биз айта албайбыз, ошону сага ишенип берип атабыз. Сен айтпасаң болбойт деп азыр ыйлап атышат. Премьер-министрдин уруксаты жок, бул болбойт. Ошондуктан бүгүндөн калбай күч органдары буга катуу киришип, өкмөт башчы бул кылмышка тиешеси барбы, жокпу, тез арада далилдеш керек. Анткени мына улуттук коопсуздук кызматынан да суранат элем. Ошол эле казакстандык ири сотовый компаниянын жетекчисинин оң колу келип премьер-министрге жолуккан. Мына буга чейин биз билесиңер, алтынды саткан учур болду, жерди саткан учур болду, кенди саткан учур болду. Бирок азыр биздин мына биз дем алып аткан абаны сатып акча жасагандар азыркы өкмөттүн тушунда пайда болду. Кирешесин жана чыгашаларын жашырган мамлекеттик кызматкерлер эртеби кечпи кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бул тууралуу Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев билдирди. Бүгүн аны президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алып, жемкорлукка каршы жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат укту. Өлкө башчынын айтымында мамлекеттик органдардагы коррупциялык тобокелчиликтер жок кылынмайынча жемкорлук азайды деп айтууга болбойт. Президент коррупцияга аралашкандар ээлеген кызматына карабай жазаланышы керектигин дагы бир жолу эскертти. Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаевдин айтымында, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча 2020-2024 жылдарга карата мамлекеттик стратегиянын долбоору даярдалды. Учурда ал бардык мамлекеттик органдардын, анын ичинде парламент, өкмөт, башкы прокуратура жана жогорку соттун кароосунда. Анда жемкорлукка каршы саясатты күчтөндүрүүчү, жаңы механизмдерди ишке киргизүүчү нормалар камтылган. Ошондой эле Дамир Сагынбаев аткаминерлердин кирешесин жана чыгашасын декларациялоо тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушталганын кошумчалады. Анын негизинде мамлекеттик кызматкерлердин байлыгын текшерүүгө жол ачылат. Өлкө башчы декларацияга байлыгын толук көрсөтпөгөндөрдү катуу жазалоо зарылдыгын айтып, өзгөртүүлөр кагаз түрүндө эле калбай, иш жүзүндө колдонушу керектигин белгиледи. Ошондой эле президент бул жаатта иштерди тездетүүнү тапшырды. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын тизмеси дагы деле узарууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинин бүгүн эртең мененки саат 10го карата берген маалыматына ылайык, бир сутка ичинде ооругандардын катарына дагы 27 бейтап кошулган. Алсак 4-өө Бишкек шаарынан, 1-өө Чүйдөн, 2-өө Ош областынан, 1-өө Ысык көлдөн, ал эми жарымынан көбү Нарында чыгып отурат. Аталган аймакта жаңы 19 учур катталганы маалым болду. Ошентип Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 1207 учурга жетти. Анын ичинде бул Жалал Абад областына 154, Ош областына 197, Ош шаарына 124, Чүй областына 105, Бишкек шаарына 320, Баткен областына 25, Нарын областына 213, Ысык көл областына 14, Сол Илецтен келгендердин ичинен табылганы 104,
жана Санкт-Петербургтан келгендердики дагы бүгүнкү күнү 14 учурга жетти. Жаңы типтеги вирусту ийлештирип алгандардын арасында жетекчилик кызматты ээлегендер да бар экени аныкталууда. Алардын бири Нарын шаарынын биринчи вице-мэри Давид Курманов. Республикалык штаб берген маалыматка ылайык, жетекчи 18 майда кызматтык милдетин аткаруу учурунда коронавирус жугузуп алган. Мындан улам изоляцияга алынып, дарыланууга жаткырылган. Буга байланыштуу Нарын шаардык мэриясынын имараты карантинге жабылып, башка жетекчилер жана кызматкерлер аралыкта иштөөгө өтүшкөн. Ал эми биринчи вице-мэр Давид Курманов менен байланышта болгондордун баары аныкталып, алардан коронавируска карата анализ алынган. Учурда ошол текшерүүлөр жүрүп, анткени административный жанакындай орган болгондон ал жерде көпчүлүк барат, көпчүлүк жүрөт. Анан биринекинин арасында иштеп аткандардан да жанакынтип лабораториялык жол менен чыгып калган учурлар болуп, кайрадан баары текшерүүгө алынат. Оорунун белгилери болгондо түз байланышта бар болгон контактлар болсо, аны лабораториялык жол менен эле ошол тастыкталып атат. Оорулар бу жугузуп алгандардын арасында ошо вице-мэр да бар, контакттын арасынан жугузуп алгандарды толугу менен таап чыгып, ошонун баарын дарылоого алып, жалпы элден обочолонтуп, ошолорду толугу менен көзөмөлгө алып, кийин баардыгын үй карантиндерине кармап, ошо бир топ аракеттер менен мына бүгүнкү күнү иш алып барылып атат. Акыбалы болсо бүгүнкү күндө ал жерде оорулардын акыбалдары азырынча түзүк эле, мындай өзгөчө кооптонууга деле азыр шарт жок ал жерде. Чындыгында эле учурда Нарын шаарында жана Ат баш районунда эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Аталган аймакта вице-мэрге чейин эле бир катар милиционерлер, дарыгерлер коронавирус жуктуруп алышканы кабарланган. Акыркы бир сутка ичинде Нарын областында дагы 9 медиктен COVID-19 вирусу табылган. Ошентип өлкө боюнча ооруга чалдыккан ак халатчандардын саны 266-га жетти. Жумуш учурунда илдетке кабылгандардын арасында жазаларды аткаруу мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери да бар. Акыркы учур Чүйдүн Малдамановка айылындагы номер 27 колониясында катталган. Бүгүнкү күнү 4 кызматкери табылып, контакттардын баарын текшергенден чыккан. Бүгүнкү күнү дагы 3 табылды. Бул баардыгын тең ошо лабораториялык тастыктоо менен өткөзүп, ошо калып калбасын деп текшерилип аткан себептен мынакей бүгүнкү күнү дагы 3 кызматкери табылып, бул атайын дарылоого алынып, көзөмөлгө алынган. Тегерегинде болгон дагы контактлар болуп, байланышта болгондордун баарын изилдеп, эпидемиологиялык иликтөөлөр бүгүнкү күнү узартылып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Тотоновдун бир тууган инеси Айбек Тотоновдон да коронавирус аныкталып, ал Жалал Абад областындагы стационарга жаткырылды. Маалыматты аймактык оорукананын башкы дарыгери тастыктады. 40 жаштагы Айбек Тотонов 16 майда Россиядан жүк ташуучуну айдап келип, Таластын чоң капка өткөрмө бекети аркылуу Жалал Абадка кеткен. Депутаттын инеси 2 күндөн кийин гана ооруканага келип түшүп, ал жакта тапшырган ПЦР анализинен COVID-19 вирусу табылган. Буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Россиядан келген айдоочулардын бири коронавирус аныкталганына карабастан санитардык эрежеге баш ийбей кичим экенине кетип калганын жазып чыгышкан. Бирок жогорку кеңештин депутаты Нурбек Тотонов инесинин дарегине айтылгандарды четке каккан эле. Баса белгилей кетүүчү жагдай, Токтогул районунда COVID-19 вирусуна кабылгандар каттала элек болчу. Бул биринчи учур. Белгилүү болгондой, Россиянын Соль-Илецк жана Санкт-Петербург шаарынан келгендердин арасынан 118 адамдан инфекция табылган. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев берген маалымат боюнча, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 вирусу тастыкталган 27 адамдын ичинен 7 ооруну сырттан жугузуп алгандар. Москвадан келгендердин арасынан 5, дагы 2 Самара шаарынан жана Тажикстандан вирус илештирип алган. Калган 20 бейтап оорулар менен байланышта болгондор экен. Баары стационарга жаткырылган. Бүгүнкү күнү стационарда туруп аткан бейтаптардын саны 346, оор абалдагысы 12, бүгүнкү күнгө жандандыруу бөлүмдөрүндө 5 жатат. Орточо оор абалда турганы 48, канааттандыралык абалында турганы 286, чыгарылганы 910, каза болгондор 14. Бүгүнкү күндө байланышта болгон тастыкталган оорулар менен байланышта турган адамдардын саны 6280,
булардын баарына тең ушу медициналык көзөмөл коюлуп, үй карантиндеринде да кармалып турганы бар. Лабораториялык тастыктоо иштери дагы бүгүнкү күнү жүргүзүлүп туруп атат. Обсервация шарттарын колдонуп атабыз. Анткени бизге келип аткан четте жүргөн мекендештер мына обсервацияга алынып, ошол жерден лабораториялык тастыктоолор жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө 2175 биздин мекендеш бүгүнкү күнү обсервацияда туруп атат. Бүгүн Ош областынын Каракулча районунун Каракочкур айылы толугу менен карантинге алынды. Санитардык карантиндик посттор коюлуп, айылга кирип чыгууга чектөөлөр киргизилди. Анткени жергиликтүү 2 тургун Россиядан коронавирус жуктуруп келишкен. Алар каза болгон тууганынын сөөгүн кичи мекенин алып келүү үчүн жөнөп кетишкен. Кайра келе жатканда өткөрмө бекетинен анализ тапшырышкан. Бирок жыйынтыгы чыкканга чейин эле ал жактан өткөрүп жиберишкен. Эртеси 2 адамда COVID-19 вирусу бар экени тастыкталган. Ал эми Россияда жүрөк оорудан улам каза болгон маркумду жерге берүү зыйнатына 60 чакты адам чогулган. Алардын баары жергиликтүү санаторийлердин бирине ачылган обсервацияга жайгаштырылды. Ал эми Россиядан келе жаткандардын анализинин жыйынтыгын күтпөй, чек арадагы өткөрмө бекетинен кое берип жибергендер боюнча кызматтык иликтөө башталганы маалым болду. Азырынча Кыргызстанда коронавирус оорусу ооздуктала элек. Буга байланыштуу карантиндин эрежелери менен биргеликте эле обочолонуу режимин сактоо талап кылынууда. Анткени эртеңден тарта коомдук транспорттун баардык түрлөрү каттамга чыгат. Алар үчүн убактылуу санитардык эпидемиологиялык эрежелер иштелип чыккан. Алсак автобус, троллейбус жана кичи бустар орундуктардын санына жараша гана жүргүнчүлөрдү алышы керек. Ошондой эле ар бир каттамдан кийин салондун ичи дезинфекцияланып турушу зарыл. Эгерде айдоочулар бул эрежени буза турган болсо, иши токтотула турганы эскертилүүдө. Коомдук транспортко түшкөн адамдар болсо, аралыкты сактап, милдеттүү түрдө бет кап тагынышы талап кылынат. Нурзада Сыдыкбекова, Самат Төлөтакунов, НТС. Бүгүн Кыргызстанга Россиянын Оренбург областынан чартердик авиакаттам уюштурулат. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, биринчи кезекте кош бойлуу келиндер, улгайгандар, жаш балалуулар жана Россияга дарыланууга баргандар алынат. Оренбург областында Кыргызстандын 500гө жакын жараны көптөн бери талаада, чатырларда күн көрүшүүдө. Буга чейин 7-майда Соль-Илецк шаарынан 519 жаран автобус менен Бишкекке жеткирилген. Аларды бери алып өтүүдө Казакстан чектелүү гана орун берип, жеке унааларына уруксат берген эмес. Анда 70 жаран машиналарын кайтарып калганы кабарланган. Бирок андан бери Россиянын ар кайсы аймактарында эмгек мигранттары топтолуп отуруп, Оренбург областына чогулгандардын саны кескин көбөйүп кеткен. Мэрия Бишкекте санитардык эрежелерди бузган мекемелерди аныктоо боюнча рейдин улантууда. 8 күн ичинде талапты аткарбаган объекттерге 5,5 миллион сомдук айып салынган. Текшерүү жүргүзүлгөн 4000 жайдын 212си эрежени бузгандык үчүн штрафка жыгылган. Мэрия кала тургундарына кайрылып, чайкана, кафе, ресторандардын иштетилип жатканын көргөн билгендер болсо кабарлап турууга чакырат. Алсак кечээ Бишкекте текшерүү тобу Кара суу чайканасы иштеп жатканын аныктаган. Мэриянын маалыматына ылайык, чайкананын бардык бөлмөлөрү эс алуучуларга толуп, кызматкерлер толук курамда жумушта болушкан. Кафенин ээси тааныштарын тосуп жатканын айткан. Ага карата протокол толтурулуп, 13 000 сом айып салынган. Кала бийлиги ушул сыяктуу тартип бузуулар болсо маалымат берүүгө чакырат. Ал эми өлкө боюнча 5000 объект текшерилип, анын жарымынан көбүнө санитардык эскертүү берилген. Быйыл транспорт жана жолдор министрлигинин бюджети 1 миллиард 365 миллион сомго кыскартылды. Тагыраагы калган жарым жылга мекемеге 200 миллион сом гана берилет. Коронавирус пандемиясынан улам республикалык бюджеттин чыгашалары кескин кыскартылууда. Министр Жанат Бейшеновдун айтымында, бул жылы курулуш жана ремонт иштери аз жасалат. Өтө муктаж жерлерге гана көңүл бурулат. 200 миллион сом эл арал жана республикалык маанидеги трассалардагы чуңкурларды жамоого кетет экен. Мындан тышкары ушул эле каражаттын эсебинен жолдорду кышка даярдоо дагы жүргүзүлмөй болгон. Эгер бюджетте кошумча каражат пайда болуп калса, биринчи кезекте жол тармагына берилет деп убадаланыптыр. Ысык көл областында жылкыдан коронавирус чыгып жатат деген маалыматты Түп районунун акими четке какты. 2 күн мурда Михайловка айылынын тургунунун 2 аты жем-чөп жебей, температурасы көтөрүлүп, оозунан көбүк чыгып, дем жетпей өлүп калганын айткан. Бул видео тарагандан кийин көпчүлүк
Жылкыларда коронавирус чыгып жатышы мүмкүн деп кооптоно баштаган. Түп районунун акиминин айтымында кече аттардан алынган анализдин жыйынтыгы чыкты. 4 жылкыда рипопневмония, бирөөндө грипп экени аныкталды дейт. Учурда ветеринарлар тиешелүү иштерди жүргүзүп, мал кармалган сарайды убактылуу жабышкан. Жылкыларга рипопневмонияга каршы эмдөө жасалганы жатканы кабарланды.